Ассаламу алейкум, Канат Шоу мен YouTube каналының катталуучулары. Бүгін Бишкек шаарында жаркыраган ресторандардын бири Алтын Казына ресторанында Муза 2020 деген кечеде сиздер менен көрүшүп отурабыз. Анткени бул жакта кыргыз шоу бизнесинде бардык эмгек сиңирген артисттер, эл артисттер алып баруучу тамада куудулдардын баары ушул Алтын Казына ресторанына чогулду. Бүгүн өзгөчө жаңы жылдык кече болот дейм. Андан менден өзгөчө башкача необычный орусча айтканда суроолор болот. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Канат Шоу мен каналы сиздерге позитив кана тартуулайт. Ошондуктан видеону көргөндөн кийин Канат Шоу мен каналына катталып подписация кылганды унутпайбыз. Биз сиздер менен биргебиз. Аваз Акимов вулканизация ачыптыр, ошо бир-эки каалоо элек айтып койбойсузбу? Эми айтарым, кандай иш ачса да мен үчүн маанилүү эмес, эң негизгиси ийгиликтүү болсун, ошол иштен береке таап, ошол иштен өсүп, өнүп, Кудай буйрса бир чоң бир заводдун деңгээлине жетсин. Биздин белгилүү ырчы Нурлан Насип стоматология ачыптыр, бир-эки сөз каалоо элек айтып койсоңуз. Чынбы? Чын тургулачы табашабы. Чын айтып. Куттуктайбыз. Ылайымдай. Элдин баарын тиштерин шурдай дизип жүрөбүз. Эмне себептен Нурлан майке стоматология ачты деп ойлойсуз? Билбейм. Балким кайненеси стоматолог болгондугуна байланыштуу болсо керек. Канат Шоу мен каналына жазылыңыздар жана ар дайым биз менен чогуу болуңуздар. Баракелде. Сен интервью алмасак болобу? Интервью куда? Телеканал НБТ. НБТ телеканалы. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, бүгүн биз элибиздин эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбай эжекебиздин жаныбызда турабыз. Гүлнара эже көчө күнү, мурда күнү ырчылардын арасында, шоу бизнес чөйрөсүнүн арасында сөз болду. Кыргызстандагы ырчылар айымдардын арасынан эң жагымдуу мен кимдики деп. Анан 3 айым алдыга таштады. Бул сөзсүз түрдө сиз, анан Гүлнара Сатылганова, анан Айпери Кубик кызы. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эң лучший мен сиздикиби же Гүлнара эжеңкиби же Айпериники? Гүлнур Сатылганова. Туура эмес айтып алдым. Туура эмес айтып алдымбы? Анда Гүлнур. Деме Баштан башта. Сөзсө баштан баштайын, Өчүр, кайра баштайбыз. Урматтуу достор, бул биз НБТ телеканалы, ошондуктан азыр биз элибиздин эмгек сиңирген артисткасы Гүлнара Сатылганова эжекебиздин жаныбызда. Гүлнара Тойгонбаева. Эже кечирип коюңуз, пожалуйста. Короче, подготовься. Эже мындай кылайын, жок, мына болду. Суроомду эле бере берейин. Ошондо мен кимдики? Сиздикиби же Гүлнара эженикиби же Гүлнур эжекеникиби же Айпер эженикиби? Эң жагымдуу мен. Опять адаштырып алдың. Сен 3 кишини айтып атасың? Мен атымды сиз дикип, анан дагы Гүлнара эжеке. Сиз Гүлнара Сатылганова да. Гүлнар же болду. Разбей, потом подойди. Айпери билеткен. Бир кызыныкы барбы? Бар. Билбейм. Мээринде бар. Ошондо кимдики жагымдуу мен? Гүлнар эженики, Гүлнар Сатылганованыкы. Жарашат. Өзүнө жарашат. Азыр ошондо бизде упай боюнча Гүлнар эжеке биринчиде, экинчиде Айпер Кубик кыз, үчүнчүдө Гүлнара Тойгонбаева. Гүлнар эжеге добуш бербейсиз? Берем. Гүлнара Тойгонбаева. Жос бирөөнү эле беришиңиз керек. Гүлнара Тойгонбаева берейин анда. Хорошо, байке, ийгилик ишиңизге. Бир небереси чоң атасынан сурайт экен. Чоң ата, бул жашоодо махабат ысыкпы же чай ысыкпы десе, анда чоң атасы жооп берет имиш. Разницасы эле жок, главный тердетсе болду деп. Андыктан жеңем экөөңүздөрдүн сүйүңүздөр өчпөсүн дечү убакта. Чоң рахмат. Мен сизге бир суроом бар. Адамга бир көрүп ишенесизби? Эми баягы түстүдөн түңүлбө деп коет. Мындай кээ биркилерин бир карап ишенсең. Ассаламу алейкум. Бир көрүп адамга ишенгенге болобу? Мен негизи эле бир көрүп ишенип эле жүрөм. Кандайсыз? Ушундай болуп калат да. Бир көрүп ишенбеш керек да вообще. Бул жашоодо бир көргөн адамга ишенесизби? Эгер көзүм тигиле карайм. Кишинин жүзүнө жылмаюу келтире турчу жана жашарта турчу канал. Анықтан барыңыздар, кошулуңуздар.
бул өтө мындай актуалка суроо десем болот. Азыр базарда буканын баасы канчадан болуп атат? Буканын баасы эми андай 100 миңдин тегереги го дейм. Эмне бука ошондо? Мындай Золотой бука. мощный бука да, мощный. Кыргыз бука да? Өгүз эле бука. Бука. Өгүздү билбейм, өгүздү сен айт. Өгүздөр 100 миң болуп атат, ал эми кунан букалар 65 миң болуп атат. Мен базарда иштейм. Карабалтан букаларын айтып атам. 100 миң. Азыр базарда букалардын баасы канчадан болуп жатат? Букалардын баасы мен билбейт экен буканын баасы. Бирок эми бир 50 бир 45-50 миң тегерек болуш керек. Тай бука эле кунан бука? Буканын мен андай тай кунандарын уга элек экен, бирок Шаарда өскөн окшойсуз. 1 жаш 2 жаш деп айтылат го. Жок, тай, кунан, бышты. Эми жылкынын тай, кунан, бышты, жаңасы бирасы 2 саат. Жок, тай бука дегенде болот да. Тай бука, андан Буканыкын билбейт экен. кунан бука, андан бышты бука, Анысын билбейт экен. андан өгүз да атылып кеткен эң чоң. Анда билбейт экен мынанысын. Сиз билбейсиз, макул билбейсиз. Немелерди тоокторду да баштабаңыз. Тай тоок. Кыргызстандагы эң мыкты актрисалардын бири, сизге абдан суктанабыз, сиз абдан сулуусуз. Мен ойлойм, бул дүйнөнү биз гана сулуулар гана сактап тура алабыз. Сиз жана мен, сиз экөөбүз эле сактап турабыз бул дүйнөнү. Жок, шанс бар. Азыркы жашоодо кышында актуалка нерсе биздин жылдыздар гамаш кийеби дейт. Сиз гамаш кийесизби? Албетте кийем. Аны жашырганда. Сизчи? Сөзсүз көрсөттү эне барым. Сизчи, Айнур эже? Биз гамаш кийбиз, колготки кийебиз. Сизчи? Чындыгында бүгүн Шляпа деп койсуз. Жок, чындыгында бүгүн кийбей калыптырмын. Бакбеке, сизчи? Жок, кийбейм. Сизчи, Жылызбек байке? Үшүгөндө кийебиз, нарын суукта. Келиңиз, Кубанычбек байке, мына чындыгында гамаш кийесизби дейт, суукта. Суукта гамаш кийесизби? Бар даже, көрсөтөйүн мен. Урматтуу достор, бул жашоодогу Кыргызстанда Бишкектеги номер 1 сулуулары менен турабыз. Бул дүйнөнү кимдер сактайт? Сулуулар сактайт! Айнур эже сактайт. Uzak ömürlü, talantlı, tarbiyalap, önürdü östürüp, ulaşıp bizim mıhtı, önöpozdur degen atka tatıktı olup yaşasınlardı. Allah'tan dilek edemin. Шотой. Сиз каяктан? Технический состав бул жактан. Не технический состав? Боюнча келдик элекпиз. Снег боюнча. Снег боюнча? Сайт болсо ошону сүйлөшөм эле, свадьба же юбилей болсо сүйлөшөм эле. Каяктан келдиңер? Жактан эле. Кыргызстанда эле жашайсыңар? Кыргызсыңар? Если жүрсөң, брат, сүйлөшүп эметсем, иштейсиңби, жумуш бар? Эмне жумуш? Шеф повар жумуштан кетип калыптыр да көчө. Бул мени практика салам деп келиптир. Ийгилик, молодец, Азамат, рахмат сага дагы. Эң жакшы көргөн актёрум, эң жакшы көргөн юморист адамым, чынын айтыш керек, акта караны кара деп. Мен сени сыйлайм. Эң биринчи фанатың болом мен. Көрөм, эч калтырбайчы. Сүннөт тоюңузду өрсөңүз деп коем. Амет балдарыңыздын сүннөт тоюн берсеңиз чакырыңыз мени. Сөзсүз түрдө барабыз. Чоң рахмат. Сен өктөмгө окшоштуруп атасың мени. Ошо айттым, өктөмдүн өзүнөн ал. Все, Мирбек Атабеков байке. Урматтуу достор, бүгүн биздин алдыбызда 60 тоо дуэтин өзгөчө жаңы заманбап түрдө түзүп чыккан биздин агабыз бар. Сизге өзгөчө сурообуз бар. Биздин мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Бирок бул 20-кылымдын башында да бирок баарына белгилүү академик Налок Качкынбаев, Айтибаев өзүнүн дистанциясын андан бөлүп өзгөчө электромобилдүүлүккө кошуп, автоматтарга кошуп чыккан. Сиз буга кандай дейсиз? Дагы баштан окучу. Могул жерлерин тартпай, Ошо тарт, баштан окучу. Мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан.
Бирок бул электромобилдүүлүккө каршы биздин белгилүү академик наук өзүнүн дистанциясына Качкынбаев, Айтыбаев өзгөчө электромобилдүүлүктү автоматтарга кошуп түзүп чыккан. Сиз буга кандай дейсиз? Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошол эле башка эчтерсе дей албайм. Бүгүн корпоратив, бүгүн ырчылардын корпоративи. Кандай суроолорду берип атат билбедим. Жок, бул суроону ар бир кыргыз билбесе уят да байке. Анткени бул өтө азыр көйгөйлүү суроолордун бири. Азыр мындай кылалычы. Мен эметип коеюнчу. Сен камераны өчүрүп койчу, могу жер тас. Азыр Талант байке, азыр эме болобуз. Мен короче ушинтип суроо бергенде, сиз азыр жообун айтып коесуз, Жообун айтайын. Ал окумушту туура түзүп чыккан, бирок бул нерсе чет өлкөдөн келген, бирок биздики окшошпой калган да. Бул эме Качкынбаев, Айтыбаев түзүп чыккан муну. Бирок бунусу окшошпой калып, Качкынбаев, Айтыбаев дендер кимдер? Качкынбай, Айтыбаев академик наук окумуштуу профессор Кыргызстанга белгилүү. Электромобилдүүлүктү түзүп чыккан да ошол. Бирок ошонуку туура эмес болуп калып, кайра Американын Бул суроолор бүгүнкү күндө. Эмне? Жок, серьезный. Биз телеканал. Жок, телеканал ушундай суроолорду даярдап келдим. Жок, Качкынбаев туура эле кылган деп коюңуз, болду. Ооба. Ооба. Бакыт пранкер бар, пранкерден кылып атат. Кеттик. Качкынбаев туура эмес кылып алган деп коюңуз, болду. Ошол эле. Жок, сен может туура кылгандыр. Жок, ал туура эмес кылып, туура эмес кошуп эметкен да. Бирок Американыкы 20-жылдын башына кеттик. Бүтүрөл байке, сизди убактыңыз кармай. Мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Бирок баарына белгилүү биздин академик наук кыргыз профессору Качкынбай Айтыбаев түзүп чыккан электромобилдүүлүк ишке жарадыбы байке? Качкынбаев, Айтыбаевпы же Качкынбай, Айтыбаев? Качкынбай, разница жок. Балким туура кылгандыр, балким туура эмес кылгандыр. Жок, сиз кайсыл ойдосуз? Эки ойдомун мен. Себеби бул окумуштуулар боюнча мен билбейт экенмин кененирээк маалыматты. Алло. Мен эч жака чыга элек боло береби? Эч жака чыга элексизби? Баары чыга элек деп ойлоп атабыз. Кудайга шүгүр чыктыңыз, көргөнүм аябай кубанычтамын. Азыр мен аябай татаал суроо берем. Эгерде жооп бере албай калсаңыз, жок. Эгерде жооп бере албай калсаңыз, камераны өчүрүп турабыз да, кайрадан жообун айтып коюңуз, жообун айтып коюңуз. Жообун айтып коюңуз, кайрат. Сен да приколго салып атат окшойсуң. Жок, приколго салбай эле, бул өлө эме көйгөйлүү суроо. Эгерде буга жооп бере албай калсаңыз, сизге минус кетип калат да. Жок, жооп берем да, бул эгер мен түшүнгөн нерсе болсо. Мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Бирок буга өзгөчө өзүнүн каршылыгын көргөзүп, кыргыз профессор академик наук Качкынбек Айтыбаев өзүнүн электромобилдүүлүгүн түзүп чыккан. Ошол электромобилдүүлүк бүгүнкү күндө иштеп жатабы? Электромобилдик, мен бул такыр түшүнбөйт экенмин. Могу жерин өчүрүп тур. Короче, бул түзүп чыккан. Качкынбай Айтыбаев түзүп чыккан. Жок, сиз туура жообун айтып койбойсузбу? Жообун айтайынбы? Жок, мен түшүнгөн да жокмун, сен Америка эмне дейсиң? Мына мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, баардык окумуштуулар биригип 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Да. Бирок ошого каршы чыгып, биздин белгилүү академик наук профессор Качкынбек Айтыбаев өзүнүн өзгөчө электромобилдүүлүгүн алардан лучше кылып түзгөн. Ошондо алардын электромобилдүүлүгү жакшы иштеп жатабы же 20-кылымдагы электромобилдүүлүк жакшы иштеп жатабы? Электромобилдик деген эмне ошол? Ошо эл көрсө не дейт де, Жакып байке сиз электромобилдүүлүктү билбейт экен дейт. Эл айтат да, билбейт экен дейт, бирок билбеген, элдер билбеген нерсе көп да. Сизге жообун көп нерсе билбейм, мисалы мен көп нерсе билбейм. Мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Билебиз, 20-кылымдын башында. Ал эми ошол кылымдагы түзүп чыккан нерсени биздин кыргыз профессор наук окумуштуу Качкынбек Айтыбаев өзүнчө электромобилдиктерди түзүп, 4 автомат кошкондо ошол дистанция күйдү деп ойлойсузбу? Молодец деш керек. Ошол кайра биздики жана Качкынбек агай түзүп чыгып атат да, туурабы? Сөзсүз түрдө күйдү да. Качкынбек агай эмнени түзүп чыкты?
4 күйүүч автомат түзүп чыгып атпайбы? Мен күлкүм келип атып кичине карманып турайын, кайсы автоматтарда бар бекен? Эмне автоматтардан? Электроавтомат, коробка автомат. Мындай кылып алчы. Бул чын өтө көйгөйлүү суроолордун бири да. Аз просто сизге эле минус болуп калат да. Мага эле. Ооба, сизге эле минус болуп калат. Азыр сиз мынтип коюңуз, короче. Чыккандан Качкынбек агайыбыз түзүп чыккан, бирок ал тилекке каршы чет мамлекеттиктер жаратпай койгон деп коюңуз. Ал ушинтип коюп турган негизи. Ооба, чет түзүп чыккан, бирок биздин эмеден иштеген, биздин станцияда. Бирок чет өлкөлүктөр жарабайт деп мындай. Эмне болгон автомат экен ал электромобилдүүлүк станция. Серьезно эле. Могул жерде өчүрүп койсуң, өчүрүп койсуң, Мунун да жаман серьезный турбу? Операторлор серьезный го негизи. Түшүндүңүз эмне деп жооп бересиз? Түшүндүм. Урматтуу Акбар мырза, бизден сизге суроо бар. Бул өтө олуттуу суроолордун бири. Мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Буну билебиз. Баарына белгилүү академик наука дистанцияны Качкынбек Айтыбаев түзүп чыгып, 4 автоматка кошуп өзгөчө электромобилдүүлүктөр түзүп чыккан. Ошол ишке жарадыбы? Ал ишке жарады деп уктум жаңы эле. Анан ишке жараганы менен бирок ошо башка мамлекеттерге чыкпай калыптыр да. Башка мамлекет жаратпай коюптур, Жаратпай коюптур. Сиз абдан суроого даана так жооп бердиңиз. Демек, бул сиздин көп нерсени билгендигиңизге жараша. Жана жерлерин өчүрүп койдуң, Всё, ийгилик алып бар бекен. НБТ телеканалында иштейм. Бул өтө оорчулдуу суроолордун бири. Эгерде таппай калсаңыз стоп деп коебуз. Жооп бербей койгонго эмеңиз бар. Мурдагы окумуштуулар квантовый механикадагы автоматтарды кошуп, окумуштуулар 20-кылымдын башында электромобилдүүлүктү түзүп чыккан. Бирок буга каршы биздин академик белгилүү наук профессор Качкынбек Айтыбаев өзүнүн дистанциясына кармап электромобилдүүлүктү андан 3 эсе кошуп 4 автомат кошуп чыккан. Ошондо азыр кимдин мурдагы окумуштуулардыкы же азыр Качкынбек Айтыбаевдин электромобилдүүлүгү өзгөчө иштеп атабы? Все-таки, наверное, квантовые. Именики первый вариант, биринчи вариант. Ошондо биздин окумуштууда шанс жок дейсиз. Все-таки мурун бул нерсе деген мурун эле ачылган да. Ошону балким өздөштүрүлсө керек. Так мен биринчи вариантты тандайм. Биринчи вариантты тандайсыз. Бул жөн гана мындай неправильный суроо, орусча айтканда, бул жөн импровизация менен жазылган суроо болчу. Сиз повод берген жоксуз, сиз чындыгында кыйынайымсыз. Бар болуңуз. Канат Чоу мендин биздин жигитибиздин уулубуздун сайтына бардык катталуучуларына саламыбызды айтабыз. Ооба. Эгерде сиз айым болуп жаралып эстрада ырчысында айым болуп жүрсөңүз, сиз кайсы ырчыга турмушка чыгат элеңиз? Талант 60-ка турмушка чыкмакмын. Жакшы болду байке. Сиз айым болуп жаралып ырчы болгондо кайсы ырчы жигитке турмушка чыгат элеңиз? Бул аябай мындай дене ойду дүркүрөткөн суроо экен. Мен ооба туура, дене ой дүркүрөтөт. Ооба мындай жаман экен да бул суроо. Жакшы суроо болот го. Эгерде айым болуп жаралсаңыз, эми ар кандай да жакшы болот. Жок, ар кандай болбойт. Мен уже эркек болуп жаралдым. Мен суроо дечи, эми айым болуп жаралып калсам, мен артисттерге чыкпайт болчумун, артисттерди көрбөдүкпү. Эгерде сиз айым болупсоңуз, кыргыз шоу чөйрөсүндөгү кайсыл мырзага турмушка чыкмаксыз? Мен айым болсомбу? Мен Кудайга шүгүр эркек болуп калганыма аябай чексиз кубанычтамын. Жок, алга шүгүр. Эгерде капыстан айым болуп жаралсаңыз, кайсыл ырчы мырзага турмушка чыгат элеңиз? Эми ал алсабы өзү негизи? Жок, эми сиз айтыңыз да, ким жагат сизге? Мырзаларданбы? Серьезный боло эле. Макул. Ким жагат сизге? Мен эгерде айым болуп жаралып калган болсом, анда мен Эрнест Бербаевка күйөөгө тиймек. Жок, бул болбой калды уже. Бул жерин өчүрүп кой, Бул жери окшошпой калды. Бирөөнү айтыңыз.
Кимге турмушка чыктыңыз? Балким Нурлан Насип. Нурлан Насиптен кичүү болуп калма. Сыймык Бейшекеев, балким Бекборбиев. Мен немеге? Мен айым болуп калсам анда тиги неме да? Так. Мен айылым эркек болуп калмак да ошондо. Аялым эле тиймекмин мен. Бар кудулдуңузду кылып атасыз. Бирөөлүн айтып коюңузчу, кимге турмушка чыктыңыз? Мен эч кимге тийбейт элем. Эркек, мен эркек ырчылардан, артисттерден өзүмөн башка эч ким жакпайт мага. Жана көрүп калдык анда Урмат байкемен история тарттыңыз, балким Урмат Үсөнов. Ал Урмат мен ошондо неле боло белем, Рахмат, Нелия жеңе сизге анда. Эринс байке, ийгилик ишиңизге. Бар болуңуз. Мейли, давай, элди күлдүрүлө жүрөр. Хорошо. Сиз дагы то есть тиш доктор эмес, алып баруучу биз Манас Алыкуловдун алдына турабыз. Манас мырза, эгерде сиз айым болуп жаралсаңыз, кыргыз шоу чөйрөсүндөгү кайсы ырчы мырзага турмушка чыкмаксыз? Лучше мен кыздыгым менен өлө алмакмын. Нурмат байке. Нурмат кичинекей. Так. Сыймык Бейшекеев. Сыймык байке да. Сиздерге суроом. Эгерде сиз мырза болсоңуз, эстрада ырчы айымдарынан кимди алмак элеңиз? Айымдардан. Алып семиртип алмакмын. Эркек алмакмын. Сиз мырза болсоңуз кайсы ырчы айымды алмак элеңиз? Мен сайкалды алмакмын. Сен уячасы жагат. Сонун кыз. Что-то не то. Сиз эгерде мырза болуп калсаңыз, шоу бизнес чөйрөсүндөгү ырдап жүргөн айымдардан кимди алмак элеңиз? Жубайлыкка. Айдана Декан. Симпатия бар окшойт, Аваз байке укпасын. Жок, келин катары мыкты келин экенин көрүп атам азыр. Ошон үчүн. Айдана Декан алмаксыз, Эгерде сиз айым болуп жаралсаңыз, кыргыз шоу чөйрөсүндөгү кайсыл ырчыга, кайсыл мырзага турмушка чыкмаксыз? Сага. Жо, мен ырчы эмесмин. Мен сизди албай болчумун, тем более мен толук кыздардан корком мен. Тийе Өзүм карамапмын да. Оны ичидечи. Пресс бар. Жо, кимге чыкмаксыз агай турмушка? Билбейм анысын. Мен ырчы болуп кетейин багай. Же, мындай симпатия бар да мындай. Башталып атат. Негизи ойлонуп көрүп турмун. Ойлонгондо мен сага SMS жазып коем. Что-то бирдеке бар достор. Ал эми сизчи? Мен кыз болуп жаралып калсамбы? Мен деген билбейм, Мирбек Атабековго да. Бала соо эмес. Мирбек байке, абайлаңыз ушундай балдардан. Бул жакта Булысырот ТХН телевидениясына салам айтып коюңуздар, жана ошондой эле Канат шоу менен каналына. Бар болуңуздар, биздин легендалар бар болсун. Жаңылмар менен алтындарымы? Салам барыңыздарга. Булысырот ТХН телеканалы. Булысырот ТХН телеканалы. Булысырот телеканалына салам. Булысырот ТХН телеканалы. Ал эми бизден Булысырот ТХН жалпы телеканалына бир салам айтып коюңуз. Салам. Булысырот ТХН. Бул эмне кызыгысты? Канат шоу менен YouTube каналы. Канатка ийгилик каалайбыз, урматтуу достор. Тамаша, албетте. Ушундай дүйнөдө кооптуу мындай нерселер жаралып атканда тамаша. Иштебей калыптыр агай. Тамаша кылып турган жакшы. Тери өчүп калып. Иштеп атат, иш нормально. Ошон үчүн азаматсың. Дагы рахмат агай, сизге дагы. Булысырот ТХН. Жолчада. Жок, бул жаңы телеканал Булысырот ТХН. Урматтуу канал, атыңарды бир аз нормалдуу кылып алгылачы. Ошентип биздин бүгүнкү шоу бизнес чөйрөсүндөгү сураган, алган интервьюларыбыз бүттү. Абдан эң кызыктуу болду. Видеону эң акырына чейин көргөнгө аракет кылабыз достор. Анықтан бүгүн сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Ошондой эле Канат шоу мен YouTube каналына бардыңыздарды, катталышыңыздарды сурамакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын бар, эң мыкты пранктар, эң мыкты интервьюлар, эң мыкты тамашалар биз менен. Gülüp koy, gülüp koy. Gülüp koy, gülüp koy. Рахмат, Гүлнар эже бар болуңуз.